Лидия Дмитриева 1967 Орусиядан Баткенге келген мугалимдердин бири. Алгач Лейлек районундагы Курбаналы Сабыров атындагы орто мектебинде орус тили сабагынан жогорку класстын окуучуларына билим берип баштаган. Андан кийин Баткен районунун аймагындагы бир канча мектептерде эмгектенген. Ошентип жүрүп кыргыз жигитине турмушка чыккан. Ынтымактуу интернационал үй бүлө 2 балалуу болушкан. Каарманыбыз өз мекенине кетпей Баткенде калып калганына өкүнбөйт. Анткени мугалимдин үй бүлөсү дал ушул жерде. Когда приехала в Кыргызстан, мне было очень трудно. Мен алгач Кыргызстанга келгенимде кыйынчылыктар болгон. Биринчиден кыргыз тилин түшүнчү эмесмин. Балдарга билим берүүдө көп мүчүлүштүктөр болгон. Аларга жеткиликтүү билим берүү үчүн жаңы ыкмаларды ойлоп табууга туура келген. Кандай болбосун балдар мени түшүнүп, аларга татыктуу таалим тарбия берсем деген башкы максатым болгон. Менин бул аракетим текке кеткен жок. Бир жыл ичинде кыргыз тилин өздөштүрө алдым. Мен азыр Баткенде калып калганыма өкүнбөймүн. Анткени кызым, неберелерим ушул жерде. Москвадагы балам да Баткенге келем дейт. Ал эми менин ынтымактуу эмгек жамаатым экинчи үй бүлөм. Алар мени орус деп кабыл албайт. Сен өзүздүкү болуп калбадыңбы деп мени коштоп, колдоп турушат. Чындыгында бул мени абдан кубандырат. Настолько в дружных, прекрасных коллективах, что это уже стало моим родным домом. Ал эми Гүлмира Султанова шаардагы Өрүкзар балдар бакчасында эмгектенет. Жаш жеткинчектерге музыка сабагын кыргыз тилинде үйрөтөт. Ал көп улуттуу үй бүлөнүн кызы, өзү Баткенде төрөлүп өскөндүктөн кыргыз тилин жакшы сүйлөйт. Балдарын да кыргыз мектепке берген. Өзүм орус тил мектепти бүткөнмүн. Жана университетте ошондой болсо дагы кыргыз тилди өзүмдүн досторумдан, соседтеримден жана үйрөнгөм, мектепте да үйрөнгөм. Анан азыркы мезгилде ушу кыргыз тил боюнча балдарга сабак өтөм, музыка сабагын кыргыз тилинде өтөм. Башка улуттардын арасында биз бардыгыбыз ынтымактуубуз. Ошол орус болобу, татар болобу, кыргыз болобу, бардыгыбыз меймандостуктабыз. Ушул эгерде ынтымак болсо тынчтык болот дегендей, ушул ынтымакты жаратып келе атабыз. Гузалия Хабибулина 1979 жылдан бери Өрүкзар балдар бакчасында медайым болуп эмгектенет. 40 жылдан ашык убакыттан бери өз кесибине сүйүү менен мамиле жасап, бөбөктөрдүн ден соолугуна кам көрүп келет. Ал 1972 жылы Татарстандан Баткенге келген. Жолдошу да татар жигити. Балдары үчөө тең уул болгондуктан кыргыз кыздарынан келин алган. Күйөөм жалап аттык, биякта жашаганбыз, Баткенге алып келгенмин, Баткенде жашаганбыз. 3 уулум бар, 3 уулум 3 келин алганмын. Келинлерим 2 кыргыз, катта келиним, кичине келиним, ортончу баламдын аялы Үзбечка, Катамжайдан, катта келиним Карабулактан, кичине келиним Бозадырдан. Башка улут болсамам, өзүм полный кыргыз келинлерим биле жакшы гана мамиле кылып, кудагыйларым Кудайга шүкүр жакшы. Олар белән мәмиле кылып, тойлорго, паталарга бар жокка катышып жүрөм. Эч нетпеймин. Асын билбейм, өзүмнү бактылуу эне дейм. Келинлериме Кудайга шүкүр бардыгы үчөө тең жакшы, жаман дей албайм. Баткен облусу көп улуттуу аймак. Учурда облуста 20-га жакын улуттун өкүлдөрү жашайт. Аймакта туруктуулукту орнотуу үчүн этностор аралык ынтымакты бекемдөө максатында түрдүү иш-чаралар уюштурулуп келет. Көбүнчө иш-чараларыбызды Үчкоргон айыл аймакта өткөрөбүз. Себеби барыңарга белгилүү, Үчкоргон айыл аймагында 33 миңден ашык калк жашайт. Алардын почти 70% тажик улутунун өкүлдөрү, ал жерде 10% кыргыз жана өзбек улуттары, анан бул жерде курд этностук топтун дагы өкүлдөрү жашайт. Ошол жерде өткөрүп турабыз квартал сайын. Айрыкча мына Нооруз майрамдарында, эгемендүүлүк майрамында атайын иш-чаралар өткөрүлөт. Бул албетте биз жылдын башында жылга пландаштырабыз. Кыргызстан көп улуттуу, көп этносту батырган өлкө. Өлкөнүн өнүгүп өсүшүндө улуттар аралык ынтымак, биримдиктин мааниси зор. Андыктан ар башка улуттун өкүлдөрү экендигине карабастан, үй бүлө бекемдигин бекем сактап, бир үйдө түтүн булатып, башкаларга үлгү боло алган ат-уулдар көп кездешет. Алар улуттун гана эмес, мамлекеттин бүтүндүгү, сыймыгы боло алат. Мингүл Көчөрова, Эмил Жороев, Алтын бешик жаңылыктары.